Адегенде Кыргызстан өзүндө болуп жаткан жаңылыктар менен улантабыз. Орусияда ара жолдо калган балдарды алып келүү уланууда. Бир күн мурун эле 5 наристе Москвадан Бишкекке алынып келинди. 2 ай ичинде наристелердин туугандары изделип табылышы керек. Эгерде табылбаса, асыроого берилет. Аларды Кыргызстанга алып келүүгө социалдык өнүктүрүү министрлиги, ошол эле Акыйкатчы институту жана Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги биргелешип камылга көргөн. Негизи эле мындай мисалдардан кийин Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандык кыз келиндердин жүрүм турумуна байланышкан маселе коомдун көңүл борборунда болуп келчү. Айтор, бул маселенин тегерегинде кээбизде биз уланталык деп турабыз. Социалдык өнүктүрүү министрлигиндеги үй бүлө жана баланы коргоо башкармалыгынын башкы адиси Бакыт Тодогелдиев биздин студияда. Бакыт мырза, кош келипсиз биздин студияга. Айтсаңыз, жакында эле жогоруда мен айтып өткөн алынып келинди деген наристелер эмне болгон бөөктөр экен, анан жашы канчада, эмне болуп баш тартылгандар? Министрлик тарабынан башынан бара айтып кетсем, бул министрлик Кыргыз Республикасы менен, өкмөтү менен жана Орус Федерациясы менен биргеликте келишим кол коюлган. Келишимдин негизинде Орус Федерациясында калган балдарды Кыргыз мамлекетине кайтаруу боюнча келишим болчу. Ошо келишим негизинде бүгүнкү күндө биздин министрлик көп жумуштарды алып барат. Мисалы, бул келишимдин негизинде биздин мигрант кыздар Орусия мамлекетинде болобу, Орусиянын кайсы мамлекетинде болобу, баягы боюна бүтүп төрөгөндөн кийин алар болсо мекеменин ошо жанагы оорукананын ичинен эле балдарды калтырууга кагаз түрүндө жазып беришет. Биз баладан баш тартабыз деп. Бирок ал төрөт үйүнөн чыгаарда төрөттүн ичиндеги баягы кызматкерлер кыздын паспортунун негизинде копиясын алып калып, көчүрмөсүн алып калып, көчүрмөсүнүн негизинде баягы калган балага кыздын фамилиясы боюнча фамилиясын берет. Атын эгер кыз өзү, энеси өзү бербесе, өзүлөрү ат берет да, анан кийин баягы мындайча айтканда туулгандыгы тууралуу свидетельство рождения, баягы күбөлүк даярдап беришет. Бирок ошол эле учурда ошентип койбостон, ал болсо биздин Орус мамлекеттеги элчилигине ошо баланы ушундай сиздин жаныңа төрөп калтырып койду деп кат жолдоп, каттын негизинде биздин Кыргызстанга келип, Кыргызстандан биздин министрлик алат да, министрлик ал балдарды келишимдин негизинде мамлекетке алып келүүгө иш-чара көрөбүз. Түшүнүктүү. Эми жогорудагы биз айтып өткөн жанагы 5 бала, жашы канчада, канча айлык балдары келди? Азыр учурда кайсыл жака жайгаштырылды? Акыркы учурда өткөн жумада эле биздин министрлик тарабынан 5 бала Орус мамлекети Москва шаарынан алынып келди. Ал эми Москва шаарынан 5 баланын эң кичүүсү наристе 3 айлык, ал эми улусу 1 жаш 1 ай болгон балдар Кыргызстанга алынып келинди. Эми демек сиздер алардын бул жакта туугандарына билдирип, жакындарына, андан ары процессти улантасыздар. Эгерде табылбай кала турган болсо, же болбосо баш тартылса, алар ошол жерде эле калышабы, же кандай, алардын тагдыры андан ары кандай болот? Бул себеби мындай. Баягы үй бүлө кодексинин негизинде энеси же атасы бөлөк мамлекеттен баягы балалуу болсо, ошол бала ошол мамлекеттен, ата-энеси кайсы мамлекеттин жараны болсо, ошол жаранга укуктуу. А эгер ошол себептен баягы ата-энеси ошол кызда баш тартып койсо да, бирок үй бүлө кодекси боюнча ал Кыргызстандын жараны деп эсептелет. Ошол себептен Орус мамлекетинин кызматкерлери биздин Кыргызстанга кат жолдойт. Силердин жараныңар ошентип төрөп койду, ошонун негизинде силер өзүңөрдүн баягы мындайча айтканда жараныңар, мамлекеттин жараныңар ошон үчүн алып кеткиле деген баягы сунуш кагаз менен келет. Ошол сунуш кагаздын негизинде анан баягы биз алып келүүгө иш-чараны жүргүзөбүз. Бирок бул биринчи эле жол эмес. Менин билишимче, чоктоңдо бир 2011 жылдан баштап ушул чет элде төрөлгөн балдарды алып келип баштаган болчусуздар, туура айтамбы? Бул иш-чара боюнча министрлик тарабынан 2011 жылдан бери иш-чара жүрүп келатат. Бүгүнкү күндө 2011 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин жалпысынан алып келгенде 72 наристе алынып келинген. Көбүнчөсү Москвадан булар. 72 наристенин көбүнчөсү Москва шаарынан, ал эми 2016 жылы Красноярск шаарынан жана Томск шаарынан да алынып келинди. Себеби
Краснояр шаарында да, Томск шаарында да биздин жанагы элчиликтин өкүлү бар. Ошо элчиликтин өкүлүнүн жардамы менен жана Москва шаарындагы биздин элчиликтин жардамы менен гана бул иш-чара жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Бирок сиз буга чейинки жанагы эфирге чейинки маегизде айтып аттыңыз эле, көбүнчөсү бул мигрант кыздар. Энеси болуп эсептелинет. Ошол эле кезде ошол сиздердин өкүлчүлүктөр нариселерди бул Бишкекке алып келебиз деген маалда алар менен дагы жок сүйлөшүү жүргүзүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, анан алардын баары бир акыры жообу кандай болот? Туура, албетте бул жакта туугандары билбейт жана башка маселелер болушу мүмкүн да, бирок ошентсе дагы. Бул себептен баягы төрөт үйүнөн чыгарда биздин кыздар баягы кагаз түрүндө мен баладан баш тартам деп кагаз түрүндө жазып бергенден кийин ал төрөт үйүнөн баягы кызды кое бербейт. Ошол бойдон кыздын каякта экенин эч ким билинбейт. Бирок каттын негизинде жанагы кыздын алып калган паспортунун көчүрмөсүнүн негизинде биздин Бишкекке толук материал келип, толук материалдан кийин баягы баланы биз алып келгенден кийин кыздын катталган жери боюнча биздин социалдык башкармалыктарга кат жолдоп, ушундай жаран Россия мамлекетинен төрөп калтырып кеткен эмеси боюнча иш-чараны жүргүзүп, баягы өзүнүн белгиленген процедурасы боюнча иш-чаралар жүргүзүп, ата-энесине барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушундай кызыңыз ушинтип калтырды эле, момундай иш болду, монтип Кыргызстанга алып келдик, бирок мыйзам чегинде аны бөлөк бирөөгө, бөлөк эле жаранга баягы асыроого, көзөмөлсүз калган балдарды асыроого, баягы көзөмөлгө берүүгө түздөн түз шарт бербейт. Бөлөк бирөөгө жаранга биринчи себептен ата-энеси, туугандары, анан эгер ата-энеси жана туугандары баары баш тартса, кагаз түрүндө баш тартса, анан кийин гана бөлөк жаранга ал асыроого жана опекага, мындайча айтканда опекага берилет. Дагы суроо, ошол көбүнчөсү алып келинген балдардын ден соолугу баардыгы эле жакшы да. Дени сак эле балдар. Жок, бул эмеңизге да көп нерсе бар. Анткени себепте баягы баланы эле бизге кат жолдосо эле каттын негизинде эле баланы барып алып келе бербейбиз. Анткени биз болсо баягы биринчи кат түшкөндө каттын негизинде ортодо көп процедура, баягы кат жазуу процедуралар болот. Анткени баягы керектүү документин сурайбыз. Ошол эле учурда баягы бала мындайча айтканда прививкадан өттү беле, медициналык жана кароодон баягы толук эмеден өттү беле, анан ошол эле учурда биз эгер ал баланы алып келе турган болсок, баягы мындай орусча айтканда транспортабельный деген баягы суроолор келип чыкканда, биз ошонун баарын карап, ал документтин баарын чогултуп алып, анан Ден сактоо министрлигине жөнөтөбүз. Бул баланы биз алып келгенге болобу же болбойбу деп, анан алар бизге эме жазып берет. Карап, документтин, медициналык чечимдердин баарын карап чыгып, анан бул баланы алып келгенге болот деп баягы корутууну чыгарып берсе, ошонун негизинде гана ал бала келет бияка. Түшүнүктүү. Бакыт мырза, дагы бир суроо. Сиздер айтып жатасыздар, алып келген балдарды туугандарына адегенде сунуштап, баягы болгон жагдай түшүндүрөбүз депчи. Сиз айтып жатасыз, 2011 жылдан баштап башайга 70 жакындап атасыз. Ушул алып келинген балдардын канчоосун ошол ата-энелери, жакындары түшүнүк менен кабыл алып, өздөрүнө калтырган учурлар көп элеби? Баягы статистика такалып келсек, бул боюнча көп, баягы квартал сайын болобу, жарым жылда бир жолу болобу, биз баягы статистика чогултуп, баягы отчетун чогултуп турабыз. Бүгүнкү күнгө караганда 9 баланы үй бүлөсүнө жайгаштырганбыз, кайда бергенбиз. 6 баланы опекага бергенбиз. Ал эми калган балдар болсо баягы балдар үйүндө азыркы күндө жайгашып баягы иш-чаралар жүрүп жатат. Балдар үйүндө болгондо ал балдар канча жашына чейин тарбияланат ошол интернетте? Эгер балдар үйүндө болгондо бул мындай. Чек бар болсо керек. Сактоо министрлигинин алдында балдар үйү деген мекеме бар. Ал балдар үйүндө төрөлгөндөн баштап 3 жашка толгонго чейин жашашат. Ал министрлик тарабынан көзөмөлдө алынат. Ал эми 3 жашка чыккандан кийин толгондон кийин анан жанагы балдар үйү, интернаттагы балдар үйүнө анан баягы мүмкүнчүлүгүнө жараша. Эгер оорукчан болбосо, баягы окуганга жөндөмдүү болсо, ошол дом интернатка балдар үйүнө жайгаштырылат да, анан баягы окуучу окууга мүмкүнчүлүгү болсо, окуп алып кеткенге ошондой мүмкүнчүлүккө кетет. Эгер ден соолугу начар болуп, баягы дайыма же болбосо баягы мындайча айтканда инвалид балдар болсо, ДЦП балдар болсо, алар болсо баягы специализированный мекемелерге жайгаштырылат.
Бирок бул иш-чаралардын бардыгына бюджеттен акча бөлүнүп да турабы? Бөлүнсө канча сарпталат, анан эмнелерине жумшалат ал каражаттар? Баягы жыл сайын мамлекеттик бюджет бекирде биздин министрлик тарабынан башкармалык тарабынан министрликке сунушталып, министрликтен баягы 15 балага чейин жылын алып келебиз деген баягы божомол планга жараша бюджетке акча бекитебиз. Анан бюджеттин негизинде 2015 жылдары, 14 жылдары бул бюджет 2 миллион сомго чейин каралчу. Ал эми бүгүнкү күндө баягы 2017 жылга кичине мамлекеттин бюджет тартылышынан бул сумма кичине азыраак. Кичине болгондо канча кыскарды? Эми толугунан айта албайт экенмин, бирок эмеси бар. Бул бюджет акчаны кантип бөлөбүз? Бул бюджетке баягы барып келген, алып келген специалисттердин баягы самолет менен барып келген жол киреси, ал эми ошол жакта жашаган баягы мындай жатканына, басып турганына баягы токтом менен бекитилген өлчөмдө бөлүнүп берилет. Анан 15 балага же ашып кетсе эми баягы жеткен бюджеттин жеткенине чейин баягы каралып, бирок эгер орточо эсеп менен алганда бир жылда 8 баладан 12 балага чейин алып келинет. Бирок эми жыл айына чейин дагы жана айткан 15 баладан. Ал эми 2017 жылга биз 9 баланы алып келдик. Бүгүнкү күндө жазында 4 баланы, эми өткөн жумада 5 баланы алып келдик. Буга чейин дагы бүгүнкү күндө баягы элчилик тарабынан көп каттар түшүп жатат бул боюнча. Эми алар менен баягы өзүнүн бекитилген тартипте процедурасы бар. Ошо процедурасы негизинде иш алып барылып, мүмкүн болсо жаңы жылга чейин, бул жыл аяктаганга чейин дагы барып келүүгө, бир эмес 2 барып келүүгө да мүмкүнчүлүгүбүз бар. Түшүнүктүү. Сиз жана жогоруда айтып өттүңүз, айрымдары асыранды болуп алынып кетилет деп. Ошол балдардын кийинки баягы жашоосуна, алар кандай багылып жатканына кандай көзөмөлдөйсүздөр? Баягы асырап алабы, эгер опекага кетеби, бирок бул боюнча өзүнчө токтом менен, өкмөттүн токтому менен бекитилген жобо бар. Жобонун негизинде алар опекага же болбосо асыроого же усыновление ошого кетет. Кеткен себептен, бирок биздин кайсы жерге барбасын, биздин социалдык башкармалыктардан, райондук, шаардык социалдык башкармалыктардын баягы үй бүлө жана балдарды коргоо башкармалыктарынын адистери тарабынан көзөмөл жүргүзүлүп турат. Бул боюнча да баягы квартал сайын болобу, жарым жылда бир болобу баягы көзөмөл жүргүзүлүп, мындай тиешелүү баягы отчетто жазылып, отчеттун негизинде анан министрликке жөнөтүлүп, министрлик карап баягы толуктап турат деген. Бакыт мырза, дагы бир суроо. Эми бул маселе менен түздөн-түз алышып жаткан соң, бул көйгөйдүн чечүүнүн кандай жолун көрөсүздөр? Ошол эле сиз иштеп жаткан министрликтин өкүлдөрү, ошол эле түздөн-түз бул маселе менен алышып жаткан, себеп жаткан жанагы органдардын өкүлдөрү дегендей, жыл сайын ушундай көрүнүш кайталана бергендиктен өзүңүздөргө деле суроо салсаңыздар. Эми бул боюнча баягы чечүү жолдору жалгыз гана биздин министрлик чече албайт деп ойлойм. Себеби анткенинде баягы жаран өзү Кыргызстандан кетип атам, мен бөлөк мамлекетке барып баягы иштеп келем деп кеткенден баштап бул түшүндүк иштери жүргүзүлүш керек. Ошол эле учурда миграция службасынан болобу, элчилик тарабынан болобу, баягы барганда баягы мындай жүрүш керек, тигинде өзүңдү алып жүрүш керек деген баягы түшүндүк иштери жүргүзүлүп, баягы айтылып эметилиш керек. Мигранттар арасында. Мигранттар арасында. Бирок эми биринчи очередь мигранттын өзүнүн жоопкерчилиги болуш керек да бул боюнча. Анткенде баягы биздин жарандар ойлойт, көп эле учурда эмес, бүт эле учурда ойлойт, мен бул баланы болобу, кызды болобу төрөп, баягы катты жазып эле койсом, баш тартып койсом, буну эч ким билбей калат деп. Бирок билбей калынбай эле бул боюнча министрлик тарабынан көрүп эле жүрөсүздөр, мындай иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Аны баягы бияка алып келип биз ата-энеси менен баягы барып, сиздин кызыңыз ушинтип төрөп койду эле, момундай деп баягы ишти түшүндүрөлү деп барганда, баягы ата-энесинин абалын өзүңүздөр деле элестетип көрүңүз. Укпаса, билбесе барып эле бөлөк киши келип эле, сизге келип эле, сиздин кызыңыз төрөп койду, орус мамлекетинен десе, анан баягы кызга чалып, аяктан телефон аркылуу ызы чуу болуп, баягы көп
ызы чуу чыр чатактарды ошактан көп чыккан учурлар болот. Биз өзүбүз кездешип эле жүрөбүз. Бирок эми ошентсе да баягы төрөгөн кыздын биринчи очередь жоопкерчилиги болуш керек бул боюнча. Рахмат маегиңизге, Бакыт мырза. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Бакыт Тодогелдиев менен чет жерде ташталып, анан Кыргызстанга алынып келинип жаткан бөөктөр тууралуу кеп салдык. Берип улантабыз.